Орусиянын жарандыгын алган КМШ өлкөлөрүнөн келгендерге Орусиядан чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу Азаттык радиосу мекенине кетүүгө аракет кылып, бирок чек арадан өтө албай калган кыргызстандык жана тажикстандык бир нече жарандарга шилтеме берүү менен билдирди. Орус чек арачылары мага сен мобилизациялык тизмеге кирдиң. Бул мыйзам 12 февралга чейин чет өлкөгө чыгууга укугуң жок деп сылык түшүндүрүштү деген Орусиянын жарандыгын алгандардын бири. Башка булактардын айтымында Орусиянын жарандыгын алган мигранттар чакыруу кагаздарын алышат. Ошондой эле алар военкоматтарга сүйлөшүүгө чакырылып, куралдуу күчтөрдөн качкандар катуу жазаланаарын түшүндүрүшөт. Мигранттардын жакындарынын айтымында орус паспортунун ээлери аэропорттордо токтотулат. Ал эми Орусиянын жарандыгы жок Борбор Азиядан келгендер мекенине ээн эркин кете алышат. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76.